Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн көтөрүлө турган тема организмдердеги өзгөргүчтүктүн закон ченемдүүлүктөрү жана фенотиптик, генотиптик өзгөргүчтүк. Эми өзгөргүчтүк деген эмне? Өзгөргүчтүк бул организмдин жекече өөрчүү процессиндеги онтогенездеги жаңы белгилердин пайда болуу касиети өзгөргүчтүк деп аталат. Өзгөргүчтүк экиге бөлүнөт. Тукум куубай турган өзгөргүчтүк бул модификациялык өзгөргүчтүк деп аталат. Ал эми тукум кууган өзгөргүчтүк болсо экиге бөлүнөт. Мутациялык жана комбинациялык өзгөргүчтүк деп. Эми модификациялык өзгөргүчтүк дегенге токтолуп өтөйүн. Модификациялык өзгөргүчтүк бул сырткы чөйрөнүн таасири астында организмдердин фенотипинин өзгөрүшү. Силер бул кезге чейин фенотип, генотип жөнүндө түшүнүктөрүңөр бар. Бирок ошондой болсо дагы эсиңерге салып кетейин. Фенотип бул организмдин сырткы жана ички белгилеринин жыйындысы. Генотип болсо организмдеги гендердин жыйындысы. Эми балдар, модификациялык өзгөргүчтүк дегенге түшүнүк алдыңар. Эми модификациялык өзгөргүчтүктүн касиеттери кандай болот? Сырткы чөйрөнүн таасири астында жүрөт. Гендер жана хромосомалардын өзгөрүшү менен байланышы жок топтук мүнөздө болот. Ошондой эле убакыттын өтүшү менен жоголуп кетүүчү мүнөзгө ээ экен. Азыр балдар, мына могул сүрөттө силер арс коенун көрүп турасыңар. Арс коенун мурду кара, кулактары кара жана буттары кара. Бул арс коенун жонундагы жүндү кырып же жулуп сала турган болсо, 0 градустан жогорку температурада силер көрүп тургандай эле ак жүн өсөт. Ал эми 0 градустан төмөнкү температурада кара жүн өсөт экен. Балдар, силер модификациялык өзгөргүчтүктө белгинин чеги болот. Бул реакциянын нормасы деп аталат. Силер бул кезге чейин билесиңер, бодомалдын породасынын жылына 4000 литр сүт бере турган бодомалдарды билесиңер. Бирок бул тукум куучулук белгиси эмес. Бул белги атайын режим менен тамактандырганда гана сүттүн өлчөмү жогорулайт экен. Сүттүн өлчөмүн жогорулатууда бул реакциянын кең нормасы деп аталат. Ал эми майлуулугу болсо оңой менен жогорулабайт. Бул реакциянын тар нормасы деп аталат. Реакциянын кең нормасы бул түрдүн сакталышына жана дүркүрөп өсүш үчүн чоң мааниге ээ. Белгинин өзгөргүчтүгүнүн объективдүү мүнөздөмө берүү үчүн бир же бир нече особторду эле изилдөө жетишсиз. Ал үчүн бир катар өсүмдүктөрдү изилдеп, анын вариациялык катарларын түзүп алуу керек. Силер балдар, бир дарактын бир нече жалбырагын алып, азыр вариациялык катарды түзүп жана анын орточо чоңдугун эсептөөнү үйрөтөм азыр силерге. Вариациялык катарды түзүп алдык. Ушул жалбырактарды өсүү тартибинде же кемүү тартибинде жайгаштырасыңар. Бул жерде М деген бул орточо чоңдук, ал эми Б болсо бул бир варианттын, бир жалбырактын узундугу, П болсо ошол окшош жалбырактардын узундугуна кирет. Ал эми N болсо бул жалпы саны. П окшош варианттардын саны да. Азыр эми силерге мына мындай өлчөмдө эсептеп орточо чоңдукту чыгарып койдум. 6 сантиметрде 2 жалбырак, 8 сантиметрден дагы 2 жалбырак. Мына ошентип 16 жалбыракты эсептеп чыгып, баарын окшош жалбырактардын чыккан суммаларды кошуп суммалап, андан кийин 16га бөлөбүз. Мына ошондо орточо чоңдук чыгат. Орточо чоңдугу 10,15 сантиметрге барабар болду. Урматтуу балдар, азыр эми мен силер менен бул модификациялык өзгөргүчтүк жөнүндөгү түшүнүктү алдыңар жана маселени чыгарганды үйрөндүңөр. Азыр болсо экинчи маселебиз бул комбинациялык өзгөргүчтүк жөнүндө сөз кылмакчымын. Комбинативдик өзгөргүчтүк бул тукум кууган өзгөргүчтүк. Гендер жана хромосомалардын өзгөрүшү менен шартталган, тукумга берилүүчү бир түрдүн ичиндеги особторду айырмалоочу, особтордун жашоосунун аягына чейин сакталган өзгөргүчтүк экен. Эми комбинативдик өзгөргүчтүн механизмдери же булактары кайсылар? Биринчиси миоздун анафазасында хромосомалардын көз карандысыз ажырашы жана кроссинговер. Экинчиси болсо гаметалардын кокустан биригүүсү. Үчүнчүсү болсо ата энелик жуптун кокустан тандалышы. Же болбосо уруктануу учурунда
гаметанын жаңыча айкалышы. Азыр силер менен дагы бир эсепти чыгарып алалы. Гемофилия оорусу бул эң коркунучтуу кандын уюбас оорусу. Мына ошол бул жерде эки жүк берилген. Атасынын ден соолугу чын, ал эми энеси бул гемофилия оорусун алып жүрүүчү. Анын балдары кандай болушат экен? Бул жерде мен силерге эсепти чыгарып койдум. П деген парентес латын тилинен алганда, ата эне дегенди билдирет. Мына бул эркек, экинчиси болсо 2X болгондо бул аялдын хромосома, жынсы хромосомасы. Эркек киши нормалдуу оорубайт, ал эми аял алып жүрүүчү. Гаметаларын карагалыла. Гаметаларын ар бир жыныс клеткасынын өзүнчө гаметалары жасалат экен. Гаметалар. F1 бул филиали балдарын карайбыз. Биринчиси кыз төрөлдү, нормалдуу. Экинчиси дагы кыз, бул алып жүрүүчү. Мына көрүп атасыңар белгини. Үчүнчүсү эркек бала төрөлдү. Бул дени сак, ал эми 4-чү улуу, бул гемофилия менен ооруган баланын белгисин көрүп турасыңар. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызда өзгөргүчтүк тукум учуу жана тукум куалоочу өзгөргүчтүк жөнүндөгү маалыматты алдыңар. Азыр болсо үй тапшырмасын берейин. Үй тапшырмасы Токтосунов агайдын китеби боюнча, мына бул китеп 10-чу жана 10-чу бөлүм 1-чи параграф, 10-чу бөлүм 2-чи параграфты окуйсуздар. Экинчи Полянскийдин китеби боюнча 60-чы параграф, андан сырткары бир жүгөнүн сотосундагы 15 урук берилген. Көрүп атасыңар урукту. Ал уруктардын болсо өлчөмү бул жерде жазылган. 0,6 жана 0,7де 4 урук, 0,5 жана 0,6да 2 урук, 0,8 жана 0,9да 3 урук, 1,1де 2 урук, 1,2, 1,3де 4 урук. Булардын модификациялык, вариациялык катарын түзөсүңөр дагы, ошондой эле орточо чоңдугун эсептейсиңер. Кош болгула балдар.